Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Эдил Жолдубаевич, урматтуу чакырылгандар. Мамлекет башчыбыз дагы бир канча жолу айтты, пенсия көтөрүлөт депчи. Пенсия алгандар бардык кубанып сүйүнүп күтүп жатышат. Бирок мен айтарым, былтыркы жылы 2021 жылы декабрь айында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаров айтканда, пенсиялык реформа 2022 жылдын январь айында башталат деген. Ушул боюнча кененирээк маалымат берип койсоңуздар, реформа канча этапта болот, кандай иш алып барып жатасыздар? Урматтуу Сүйүнбек Абдылдаевич, бул жерде биздин коллегаларыбыз менен биз азыркы учурда комплекстүү жана сиз айткан пенсиялык реформа боюнча бул замандын талабы, азыркы учурда биз буну түп тамырынан кайра карап чыгышыбыз керек. Анткени азыркы учурда жанагындай дисбаланс болуп атат. Төлөгөн ошол кошумча пенсияга соцфондко отчисление кылгандар бул жанагындай көбүнчөсү мамлекеттик сектор, анан ири ишканалар, жеке менчик ири ишканалар, а көбүнчө мындай биздин элдин көпчүлүгү азыркы учурда соцфондко чегирбейт айлыктарынан. Ошондуктан бул тараптан эми биз эң негизгиси маалымат жагынан бардыгына жеткизишибиз керек. Мурункудай социалисттик мамлекеттей төлөйсүңбү, төлөбөйсүңбү сөзсүз түрдө карганда пенсия алган азыркы учурда андай шарттагы мыйзамда жок. Төлөбөгөн адамдар же өтө аз алып калышат, же болбосо жанагындай пенсия жок эле пособие по старости деп туруп жөлөк пулду эле алып калышат. Ал албетте өтө төмөнкү суммада болот. Анан жанагындай чоң айлыктарындай билесиздер, жеке менчик пенсиялык фонддордагы канча 20-25 жылдан бери алардын аты бар, бир канчасы катталган. Бирок алар дагы мындай толук кандуу ойдогудай башка мына коңшу Казакстан же Россия башка мамлекеттерде иш алып бара албай атат. Ошол боюнча биз мына өткөн жумада дагы бир жыйын өткөздүк. Азыркы учурда дагы мындай ич арабызда мындай сүйлөшүүлөр болуп атат. Концепциясын жакынкы арада ушул биздин тийиштүү социалдык комитетибизге алып келип сиздер менен кеңешебиз. Абдан туура айтасыз, Эдил Жолдубаевич. Ар тараптан кененирээк карап туруп, талдап, тезирээк реформа жүргүзүш керек да. Раз айтылып калбады, бул январь айында реформа башталат депчи. Экинчи суроо, мына соцфонддун эсебинде турган каражаттар банктарга депозит катары берилет да. Кандай максатта берип жатасыздар? Жана сиздерде механизм барбы көзөмөлдөгөн? Ал банктар каякта иштетип жатат? Бул жак жылына орточо 11-12% чейин 2% бар да, допустим, ар бир адамдан маскаңызды чечип коюп сүйлөсөңүз, масканы чечип угулуп айтат. Жакыныраак кел, микрофонго. Ар бир адам 2%дан кармалып турат, ар бир адамгачы. Ошол топтомо акчаны банкка салып айландырабыз. Ал жылына 11,5-12%га чейин берет ар бир адамга. Кандай банктар? Мамлекеттик банктарбы? Ар кандай банкта. Ар кандай эмес, мамлекеттик банктарга берсек жакшы болот. Мамлекетке түшүш керек ушунун баардык кирешелерчи. Депозитти ким көбүрөөк берсе ошого берип атабыз. Эми башыңызда чайкабай ошону мамлекеттик банктар менен сүйлөшүш керек да, макулбу? Макул.